Кандай болгон ошол баржа боюнча айылдын жаштары менен казып жаткан адамдар келишкенсиңерби? Негизи деген бул баржаны деген көп кишилер казабыз деп келишкен да. Биздики деп казып кетебиз, арты кылабыз депчи. Ошондо деген биз жаштар менен чогулуп сүйлөшкөнбүз. Эгерде ким казып кете туруп чыгарып кете турган болсо, бизге деген 50% таштайт депчи. Акыркы казып жаткандар боюнча силер кандай келишимдесиңер? Аларды биз келишим түзгөн эмеспиз, аларды биз чакырган эмеспиз, аларды биз тааныбайбыз асылын айткандачы. Негизи буга чейинки башка бирөөлөр казып чыгарабыз деп атышкан да. Анан буларды деген биз көргөн эмеспиз. Биз буларды чакырган да эмеспиз да. Тигилер келбей калышканбы? Тигилер келбей калышканбы? Мисалы буга чейин кайсы кимдер эле алар казып беребиз деп? Ошо биз айтканбыз, эгерде чыгарганга деле буга деле 100% гарантия жок болчу да, чыгара албайт болчу да. Биз айтканбыз, эч кандай тоскоолдук келтирбегиле, казбагыла, сындырбагыла, көлдүн ичин булгабагыла деген ой менен негизи биз только мындай сууруп чыгарабыз дегенде, ошого эгерде чыгара турган болсоңор, бизге 50% таштап кетесиңер жаштар. Аны эмне кылат элеңер ал акчаны? Ага деген биз деген спорт зал салсак деп сүйлөшкөнбүз. Айылда спорт зал жокпу? Айылда спорт зал жок, садик жок. Анан Кудай буйрса быйыл садик салабыз деп бюджеттен акча бөлүнүп атат. Анан биз жаштардын акчасын ошол акча канча болот экен билбейбиз да, канча акча болот. Биз спорт залга жумшайлы деп сүйлөшүп да. Айылдык тараптан ошондой сүйлөшүп, акылдашып ошондой болгон. Бирок бул нерсеге 100% гарантия жок болчу. Эч ким чыгарып кеткенге эч кимдин гарантиясы жок болчу. Аты жөнүңүз, кызматыңызды айтып болсо. Биз Алиев Адис, ал кезекте жаштар уюмунун төрагасы болчубуз. Азыр айыл башчысы. Азыр айыл башчыбыз.